Комуз менен ырдаган акындарыбыздын ырларын уксак болот деп атабыз. Кыяматка барганда дагы эми ошол жоопкерчилик биздин мойнубузда. Şu кыргыздын комузун болбойт деп айта албайбыз. Bir instrument menен ойногон неме Жок, өзү кылдуу нерселер дурус эмес деп айтылат эми комузго. Себеби аны менен бирөө бийлеп кетпейт. Аны менен акындар жакшы сөз, насаат сөздөрүн айтат, башка кылат. Шуну дурус деп атабыз эми. Бизден мурдагы алымдар дурус деген экен, ошолордун сөзү. Анан эми мага бирөөлөр каршы чыгышы мүмкүн. Аны кийин сүйлөшүп алабыз. Мен көп тамашалашып адамдарды күлдүрүп жүрөм. Олуттуу болоюн деп аракет кылам, бирок эч эле болбой жатат. Мага тамашалуу сөздөр өзү эле келе берет дейт. Тамашалуу жана күлкү динде кандай каралган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Бахз ибн Хаким радыйаллаху анхудан эгер адашпасам хадиси келет. Ким бирөөлөрдү күлдүрүш үчүн жалган айтып күлдүргөн болсо, ага тозок болсун деген. Атайын күлдүрүш үчүн жалган анекдотторду айтып күлдүрүш үчүн шундай кылган, бул жакшы эмес. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге өрнөк, бизге биз түздөнө турган зат да. Пайгамбарыбыз деле өзүнүн сахабалары менен тамашалашкан. Бирок тамашалашканда акыйкат менен тамашалашкан. Акыйкатка да айтып туруп эле тамашалашсаң, адамдар şu көңүл ачылып, жылмаюу жүзүнө чыгат. Ошо тамашалашуу эмне кылыш керек? Акыйкатта болуш керек. Чын менен тамашалаш керек, а? Эми сиз дагы эми олуттуу болгонго жөнөкөй жакшы сөздөрдү айтып, көңүл ачканга айтсаң, мындай неме кылса болот эми. Баягы атайын тамашалап бирөөлөрдү күлдүрүү кылып, өзүнүн кадырын түшүрбөгөн жакшы. Бизде мисалы үчүн куудулдары бар, элдерди күлдүргөн. Акыйкатты айтып, элдер айта албай аткан нерсени тамсил менен айтса, бул дурус эле. Тамсил менен, бирок чектен чыкпаган абалда. Бирок анан эле бир нерсени кармап алып эле ошону ал өтмө маанисин айтса, сен акыйкый маанисин алып алып эле самоордо отурабыз деп айтат. Самоордо кантип отурасың? Күйүп калбайбы деп. Ал самоордо отурабыз деген ошол ашканада отурабыз деген өтмө маани менен айтып атат. Эми ошону деле алып чыгып элдерди күлдүрүп неме кылган, мындай жакшы эмес да. Болгону жакшы нерселерди айтып